Нуруса Бегалиева 47 жашта. 27 жаш курак кезинде Тараз шаарында соода менен алек болуп жүрүп, автокырсыкка учурап, ошонун кесепетинен бүгүнкү күнгө чейин дал ушул арабада күн кечирип келет. Мен Таразда соода кылып жүргөм. 4 жыл соода кылдым ошол жакта. Анан ошол жактан мени машина коюп кеткен базардын жанынан. Бирок баягы светофордун жанынан өтпөй, жолдун ошо светофорго жетпей базардын жанынан өткөндөн кийин баягы өзүбүздү күнөөлүү кылып койду да. Бирок биринчи операция ошол жактан жасалган, баягы ички курулуш, оң тарабымдан ички курулуштардын баары алынган. Анан кийин белим сынган экенин кийин билишип, анан бияка алып келип, биякта нейрохирургияда 3 ай жаткам. Анан операция сразу жасалбай эле, ушу 3 айдан кийин жасалган, бирок баягы ошондо эле сразу айтты да, баспайсың, ошо жүлүндөр кысылып калган депчи. Ошо белиммен ылдый сезим жок менде. Азыр ушу бутум сезим абсолютно жок, белден ылдый сезим жок. Анан буттар ичкерип кеткен, тизеден ылдый ичкерип кеткен да буттар. Анан көп отургондо шишип кетет. Анан кийин мынтип түз коюп отуруш керек да. Анан мустайт, мустаганын сезбейм да. Буттар мустап калат. Мустак болуп калат. Анан ошондон коркобуз. Анан машинага отуруп, таксиге отурганда таксисттер кээ бирөө жардам берет, кээ бирөө жардам бербейт. Урунуп, мияктардын баары көгала да, бүтчү. Урунуп, жара кылып алабыз. Анан бут кийим кийгенде да биздики мындай сезген буттуку бут кийим бат эле кийип аласың да мынтипчи өзүңө. Сезбеген бут мынтип шал болуп тура берет да. Анан баягы салафан кийгизип, эптеп мынтип тыгып кийгизип салабыз да иши кылыпчы. Анан ошо баягы кызарып калат да, могу баш бармактары кызарып, ошол жерлер жара болуп калат. Жүгүрүп жүрүп бир заматта эле биринчи топтогу майыптардын катарын толуктап калууда Роза айым үчүн жеңил болгон эмес. Жаман болдум, баягы инвалидностька чыгарып салганда жаман болдум да. Биринчи эле сразу эле биринчи группа майыптык 2001-де мага берилди. Ошо неме берилгенде эле ошондо жаман болдум да. Ошо кезде мени 150 сом пенсияга чыгарып коюшкан да. Ошондо албетте жаман болдум да, аябай. Анан 1 жылдан кийин кайра повторно өттүк, ошондо пожизненный кылып берди да. Ошондо аябай жаман болдум да. Анан бирок мени апам депрессияга түшүргөн жок. Мен ошо жанымда такай туруп, өзүнчө бөлмөгө жаткырбай, сразу мени иштетип, кийим токуганды үйрөтүп, жумушка алаксытып кетти да. Мен ошо өзүмдү ошо полностью эле жумушка салдым да. Ошо иштеп, өзүмдү керек экенимди сезип, только ошо жумуш аркылуу эле, ошол аркылуу депрессияга түшпөй калдым да. Турмуш жолуна да аттанбай калганына өкүнүп, бала асырап алсам деген жакшы ой кыялдары дагы орундалбай келет. Турмушка чыккан жокмун. А кезде мен 27 жашта болчумун. Ошо бир азыр эң өкүнгөнүм ошо кезде же бала багып алсамбы, бизге бала да бербейт да. Өкмөт бала бербейт бизге. Анан өкүнгөнүм ошо балалуу болбой калган. Ошого эле өкүнөм, ошо турмуш куруп, балалуу болсом. Азыр ошо жанымда чуркап жүрмөк экен да. Азыр көп кыздар азыр деле турмушка чыгып балалуу болуп атышат. Эми меники возраст болуп калды го уже. Почти 50-ге келип калдым да. Эң жаман нерсе бул тазалык бөлмөсүнө барганда. Эң кыйын ошол да биздикичи. Анан биздин көп немебиз жанагы гигиенический расход деп коет. Ошонун көп эмеси ошо дары менен эле ошого кетет да. Памперс, катетер, перчатка, спирт, жана одноразовый салфеткалар. В основном ошого кетет да. Биз мисалы мен эле пачкалап алып коем да, жанагы катетерлерди. Биякта жок менин размерим. Москвадан тааныш аркылуу да бир кыз бар, ошонун өзүнө алдырат, заодно мага да алдырат. Ошолорду алдырабыз да, одноразовый катетерларды. Анан одноразовыйды ар бир колдонгон сайын ыргытышыбыз керек да. Мен аны каражатым жетпейт да, аны экономить этип, спирт менен сүртүп, ысык сууга жууп атып, ошону жеткиргенге аракет кылабыз да. Ошо перчатка, эмне, ошонун баарын ошондой кылабыз да. Анан дары, кальций такай ичебиз. Азыр мисалы жана хронолонг ушундай дарыларды 1,5-2 дарыларды ичебиз да. Ошо тапкан кирешемдин көп эмеси расходко кетет, ошого кетет, дарыга кетет, жанагындайларга кетет. Анан жол, такси. Биз айла жок таксиге минебиз да. Кээ бирөөлөр ойлойт, булар постоянно такси менен жүрөт, акчасы көп депчи. Биздики наоборот, ошо акыркы акча, эми калып калбайсың да жолдон. Троллейбус албайт бизди. Эч ким алып барбайт. Анан айла жок таксиге минебиз да. Мен Яндексти такай колдоном да. Ошо кичине арзаныраак да Яндексчи мен үчүн. Жоргодо льгота бар экен, жоргонуку баягы лимит экен. 50 кишиден лишний албайт экен аларчы. Жоргого барсам мен албай коюшту да. Лимит сен
бирөө чыгып кетип эле анан ошонун ордуна келбесең ала албайбыз деп койду. Алар деле баягы лимит менен жүргөн кыздар бар да, бир күндө 2 эле жолу колдоруна алат экен да. Аны дагы мындай күтүп отурат экенсиң да, алар да билет экен да. Льготный такси экенин билип, алар да долго келбей анан келишет экен да. Ошого көп кетет да. Анан квартираң бар, жолуң бар, тамак ашың бар дегендей. Тагдырдын сыноосуна сынып отуруп калбастан айымдарга тиешелүү жумуштарды укук курстарынан окуп, үйрөнүп алып, ижарага суулук салон иштетип, азыр көптөр өзүнүн тамак ашына таап эмгектенип келет. Салонду былтыр мартта ачкам. Мен ачары менен эле карантинге жабылып калды. Анан кийин ичи пустойлуу бөлмө болчу, эчтекеси жок болчу. Анан четинен бир стол алып келип, анан бир стульчик алып келип, анан кушетка алып, ушинтип анан чогултуп, анан салон болду да алчы. Баары ошо өзүбүздүкү да бирден алып келип атып, анан салон болду да. Бирок кышында ал жер аябай суук, баягы күнкү катуу суукта аябай переживать эттим, же ичинде суусу тоңуп калабы депчи. Анан түнү менен сайып аттык жанагычы немелерин, обогревательдерин сайып кетип аттык да, тоңуп калабы деп. Азыр күн жылуу, хозяйкасына да ачкычты берип койгом, эже карап туруңуз, мен жокто тоңуп калбасын суусу депчи. Көп салондордун суулары тоңуп калып, кайра кастырып ушинтип атышты да. Ошо эми тоңгон жок, эми азыр дагы кандай суук болот ким билет. Пенсия меники өзүмдүкү 3000, анан мен папам каза болгондон кийин ошонун жарты пенсиясын кошуп бергенде ошо менен биригип 6000 пенсия алам. Анан кийин өзүбүздүн айыл өкмөт Ысык Ата районунда Жер Казар деген айылдан болом мен. Айыл өкмөт бир жылда бир көмүргө 2000 берет. Анан дарынга деп 2000 берет. Анан день инвалидов деп 3000 3-декабрда 500 сом берет. Роза айымдын апасы учурда 80 жашта, жалгыз сиңдисинин карамагында. Түйшүгүн жакындарын артпайын деп жалгыз батирде жашап келет. Үй жумуштарын өзү жасай албагандыктан мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар кезектешип жардам берип турушат. Инсульт алган апамда. Ошо инсульттан кичине жакшы болгон, бир колун бир бутун сүйрөп басат да. Ошону карайт. Баласы экөө ошо апамды карайт. Мектепте жанында, ошо жерде мектепте мугалим болуп иштейт да. Аны мен ала албайм да жанымачы. Анан бияка мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар мында бирден келип конуп турушат. Сүйүтө келди, 2-3 күн жанында болот. Ал кеткенден кийин берки аталаш сиңдим келип конуп турат. Жалгыз калбайм да, кыздар келип турушат. Каражыгаштын көчөлөрү асфальтта, анан переулоктары баткак. Көрдүңөрбү? Ошо баткактын баарын үйгө чогултуп келем мен. Анан кийин тиги раковина да жакшы, ошо жерге отуруп алып, анан дөңгөлөгүмдү жууйм да. Дөңгөлөгүмдү жууйм, анан калганын бияка чапталат да полу, анан өзүм жууйм да, швабрага тряпканы илип алып чыгып. Кичинекей эле да, эми өзүм жууйм да. Ошолордун баарын өзүм кылам. Майда чүйдө нерселеримди өзүм жууп коем. Кээде эмне жалгыз калып калганда оюңузга эмнелер келет? Чувство эмне тревоги деп коебу, ушул ар кандай ойлор келет. Коркуу сезими келет. Да жакшы бул соседтер бар, үстүндө соседтер даңк-дүңк деп, дүңкүлдөп даңкылдап турушат, ошолор мага дем күч берип турат да, даңкылдапчы. Коркпойм да, ошолор бар депчи, өзүнчө эле ошолор дем күч берип турат да, бирок баягы керме келтирип, Куран немелерди, китептер, папам молдо болчу, мен молдо болуп мечитте иштеген көп жыл. Анан ошо кичине намазга жыгылып, кичине неметкем да. Анан дагы деле ошо жыгылбасам деле ушу үйрөнүп, мындай өзүнчө керме келтирип, байкем да намаз окуп мечитке барат, ал келген сайын айтат да, намаз оку депчи. Анан өткөндө да келип айтып кеткен да, ошо дин жагына көбүрөөк басым кыл депчи. Анан баягы колдон келген немемди кылып атам да, Куран окуп, ошо немелерди эметип турам да. Азыркы жашаган, Кудайга шүгүр, Кудай мени ушундай күчтүү кылды да, мен баспай калсам да ушундай күчтүү кылып койду да. Мен кээде салонду өзүм бекитип, өзүм эшикти ачып, өзүм кирем да үйгө. Ошого Кудайга шүгүр дейм да. Ушундай самостоятельный болдум да, ушундай деңгээлге жеттим депчи. Ушул деңгээлге жеткирген мен апама чоң рахмат айтам да. Бул коляскаңыз азыр жакшы эле эмедеби? Жакшы эле немеде. Баягыда Энис Бөрүбаев мага электрический коляска алып келген, ал квартирамдын эшигине батпай, анан жөн эле турду да 2 ай. Анан өзүм айттым, муну керек адам болсо берип койчу, себеби бул жөн эле турат. Жөн эле турат да, эми электрический коляска бар да, менден да катуу кыйналгандар бар да. Ошолорго керек болсо апарып берип койчу десем, анан алып кеткен ал. Анан бая күнү жанагындай приставка алып келген да. Ошондой приставка алып келип берген да. Ал турат.
аны азыр баткактан мен тепсем иттей боло турган да, күн жылыганда могу дал келбей экен, ошого оңдотуп дал келтирип туруп, ошо күн жылыганда эметейин деп атам да, анда коштуруп алып жакын жерлерге, аптекага, магазинге барса болот экен да. Бирок беркиндей жакшы электрический коляскалар бар да, точно ушундай. Анан маягында эмеси менен да, ошондой болсо да жакшы да, мисалы отуруп алып алыс жака кете берет экенсиң да. Бирок ал эгерде аны меники эрнис алып келген, ал чоң моундай широкий экен да, эшиги менен батпай калды да. А тиги кичинекей болот экен да, муну басып коюп эле кете берет экенсиң да. Ошо кичинекей болсо да жакшы болмок да. Бул муну немис алып келет бир жылда бир. Бирок бизге 3 жылга, 4 жылга деп берет да. Мен запасы менен алып койгондо уже алдыңкы дөңгөлөгү айрылып атат. Мен муну коляскага, машинага минип бүктөй берип, сала берип, бүктөй берип, сала берип, ошондон талкаланып атат да. Четинен уже моолары сына баштады да, бүктөлүп. Канча сом турат бул коляска? Булар өзүнүкү эмеден алсаң бир 2000-3000 доллар турат болуш керек. Эгерде мага жардам бере турган адамдар болсо, жанагы айткандай ошо салондун ичинде жашай тургандай ошондой салон болсо жакшы болмок да мага. Ошондой салон болсо мен жаныма дагы мүмкүнчүлүгү чектелген кыздарды алып келип иштетмекмин да. Анан биз кээде ооруп калабыз, кээде жакшы болуп калабыз, кээде жаман болуп калабыз, ар кандай да. Анан ошо, например, ошо жерде жашасаң, давлениең түшүп же бирдемке болуп ооруп калсаң, ошо жерде жата каласың да. Үйүмө кетет элем деп, бул салондон бери дагы келиш дагы бир эме да. Анан ошондой болсо, ошондой кандай десем, бир бизнесмендер болсо ошондой салон салса, ичинде жашай турганы менен кылыпчы, жеңилдик кылып бизге кире беришин, чыкканы, киргени, туалеттери, эшиктерин кенен кылып ошондой болсо жакшы болмок да. Ошол анан эгерде колясканы неметсе, ошо электрический коляска, бирок кичирээк коляска болуш керек да. Ошо алып берем деген адам чыкса, ошо менен өзү келип, мени кошо алып барып, ошо коляскаларды саткандар бар да, бирок өзүм барып, минип көрүп анан алыш керек да. Жөн эле алып келип берип, чоң коляска алып келип берген ал болбойт да. Ошо өзүм ченеп, өзүм көрүп дегендейчи, размерлерин көрүп, азыр ар кандай коляскалар. Ошо мага да ыңгайлуу болуш керек да. Анан баягы эрнистикиндей болуп алып келип коюп алып, жөн эле болбойт да алчы. Аны ал дагы мындай ада жакшылык кылайм дейт да, жакшы эле элдерге жардам берем деп эметкенин өзүм айттым агачы, келип алып кет. Бул жөн эле турат бул жерде деп, бузулуп калабы деп да переживать эттим. Анан аккумулятор бузулуп калыш мүмкүн экен да. Лучше үйдө жөндөн жаткандан көрү башка мүмкүнчүлүгү чектелген адам пайдалансын дедим да. Анан бирөөгө ошо апарып берип кой деп ошо менен алып кеткен да. Анан мындай отура турган противопролежный подушкалар болот да. Бул специальный да. Бул биз отурганда ошо адам отургандын эмеси менен кошо болот да. Ошондой подушка болсо депчи, алар бир Россиядан алып келет экен, бир 10.000 сом турат экен подушканын өзү эле. Ошондой подушка, анан жанагындай катетерлар ошо Россиядан алып келинет да. Ошондой жагынан Россия жакта жардам бере турган адамдар болсо, өздөрү размеримди алып, эметип алып келип берсе жакшы болмок да. Тамчыдан көл курулат демекчи, кайрымдуу элибизден дал ушул Роза эжекебизге жардам беришиңиздерди суранабыз.